элдик кызматкерлербиз. Элдин кызматындабыз. Сиз элдин атынан мен менен сүйлөбөй эле коюңуз, урматтуу депутат. Эл шайлаган президентибиз бар. Аткаруучу бийлик президент. Президент министрлер кабинетин түзөт. Ошол киши мага баа берет. Элдин атынан. Биз ал президенттин программасын аткарабыз. Аткаруучу бийлик. А бул токтомдор, мына комитеттердин токтомдору. Мен сиздерге айтып коеюн, биз конституциябыз боюнча биз жакшы окуйлук. Булар рекомендательный характери. Сиздер өкмөт эмессиңер да ушундай аткаруучу бийликке диктовать эткендей. Сиздерди элибиз Эки Жолдубаев сөз сурап бергечи эми бергилипсизди башкарганга укук берилген эмес сизгечи. Азыр мен уже чыдабай кеттим. Чыдабай кеттим. Эми силер берсе мындай эмес. Силерди эл мындай деп берген, бизден отчет ал деген депчи. Мен мунун эмесинен тил уккандай. Сизге тил уккан жок, сунуштарын айтты. Комитетте мынакей депутаттар баарын угуп отурдук. Сизди эч ким тилдеген жок. Дагы бир жолу айтайын. Эдил Жолдубаевич. Айсулуу Дөөлөтбековна, угуп атасызбы? Элдин атынан биз Эдил Жолдубаевичка сүйлөй албайбыз эмне? Эл сизге эч ким эмеспи Эдил Жолдубаевич? Кимге сүйлөйсүз анда элдин атынан? Бул киши айтып атпайбы мага? Элдин атынан бизге мага сүйлөй эле койгула деп. Сиз кимсиз анда? Мен да элдик кишимин. Элдин атынан биз сүйлөйбүз сизге, эмнеге сүйлөй албайбыз? Мен президенттин өкмөтүндө иштейм. Эмне биз депутаттар сиз үчүн ким анда? Биз сиздер менен мыйзам чыгарышыбыз керек. Мен сизге суроо берип атам, депутаттар ким сиз үчүн? Аспандан түшө калган киши айтса мейли эле, бирок өкмөттөгү экинчи, үчүнчү адамдын айтып атканы бул биринчи эмес да, биринчи жолу ушундай нерселерди кылып атат. Бул кимге жарашат? Бир блогерге жараша турган иш, бир коомдук активистке жараша турган иш. Бирок мамлекеттик кызматкер деген өзүнүн эрежелери бар да, чек-ченемдери бар да. Эгерде бир конституциядагы, мыйзамдагы нерселерди айтса мен унчукпайт элем. Экөөбүздүн адамдык мамилебиз жакшы, бир курактабыз. Бирок конституцияны окуп аптыр да. Элдин атынан сүйлөгөнгө акыңар жок. Бул оюндагы, эс тутумундагы философиясын гана айтып койду да. Ал айтат го, оставь свои мысли при себе деп коет. Ичинде калтырсын, билбегенден кийин. Айтат го, билбедим, сүйлөбө деп коет. Конституцияны окуп аптыр да. Мыйзамды окуп аптыр. Кимдин полномочиясы кандай, аны окуп аптыр. Жөн эле өзүнүн каалаган сөзүн сүйлөп коет. Мен азыр кетишин, кетпешин мен азыр колдойм дей албайм. Мисалы эрте. Аны адамдын тагдыры оңой эмес да. Бир эле сөз менен кетсин деп туруп кетирген бул туура эмес да. Аны сөз түрдө жогорку кеңеште общий жыйынга, жалпы жыйынга алып чыгышыбыз керек. Суроо жооп болуш керек. Алдагы келиш керек. Биз эми Эдил Байсаловдун кечээ толук түрдө жанагы берген интервьюсунун үзүндүсүн гана көрдүм. Мен дароо эле ал кишиге чалып, кандай бул эмне үчүн мындай сөздөрдү айтып атасыз десем, жок, ал кыскартылган видео, менде толук видео бар. Толук видеону көрсөңүз, мен андай мааниде айткан жокмун. Мен керек болсо ошо жакшы мыйзамдар жазган депутаттар бар, бизди колдогон депутаттар бар деп белгилеп кеттим деп анан видеосун жиберди. Мен видеосун көрдүм. Жалпы видеосун караганда мындай чын айтканда жакшы жактары да, жаман жактары да бар экен, аны ачык айтып коюш керек. Бирок ошол эле учурда толук түрдө мен ага кошула албайм кайсы сөздөрүнө. Биринчи кезекте ошол элдин атынан депутаттар сүйлөбөй эле койгула деген бул эң туура эмес. Түздөн түз Конституцияда 4-беренеде жазылып турат. Биз ошонун ичинде президент гана эки эле булак элдин булагын түзүшөт. Демек алар гана элдин атынан сүйлөй алат жана алар гана элдин атынан чыгып мындай жумушту аткарылат деген бизде Конституция так аны жазылып турат. Андан сырткары мен эсине салып коеюн. Андан сырткары президент туура аткаруу бийлигин толук түрдө түзөт, бирок жогорку кеңешке макулдашып алып келет. Эгерде жогорку кеңеш макулдугун бербей койсо, анда ал кызматка бара албайт. Демек бул дагы түздөн түз Конституцияда белгиленип турат. Ал бизге келип өзүнүн макулдугун бериш керек. Дагы бир берене, ошол эле 83-беренеде биз так даны айтып атабыз. Жогорку кеңеш өкмөттүн отчетун угат, бюджеттин аткарылышы боюнча.
Бул демек, бул биз түздөн түз алардын ишмердүүлүгүн, бюджет деген бул жалпы бардык нерсени камтый турган нерсе. Бюджеттин алкагында бардык министрликтерде керек болсо отчетун сураганга биз укугубуз бар. Бул дагы бар. Андан сырткары биздин атайын контролдук функциялар бар. Ал контролдук функциянын анын түздөн түз себеби ошол комитеттер аркылуу биз ар бир министрликтин мыйзамдын аткарылышын кантип аткарып атат, аткарып атабы, аткарылбай атабы деген дагы өзүбүздүн сунуштарды киргизебиз. Андан сырткары комитеттерде ар бир мыйзам каралып атканда биз чечим чыгарбасак, анда ал чечим чыгарылбаса жыйынга чыкпайт, жыйында чыкпаса анда биз мыйзамды кабыл албайбыз. Анда биздин мыйзамды кабыл албайт, аны кантип өкмөт иштейт, кантип өзүнүн ишмердүүлүгүн алып барат. Демек бул жерден албетте толук түрдө маалыматы жетпегендигин айтып белгилеп кетет элем. Жана биз бүгүн суроону талапты койгонубуз бир жагынан чындыгы бар. Ошондуктан мен ойлойм буну түздөн түз ошол биздин төрага болгондон кийин төраганын бардыгы ошол өзү жооп бериш керек. Депутаттардын артынан да сүйлөгөнгө алуу укугу бар. Ал барып түздөн түз президент менен чече турган бул маселе деп ойлойм. Бул маселени түз төрага жүктөдүк, ал барып чечип кетиш керек. Буга чейин деле сунуштарды берген, буга чейин да ушундай отставкага кетирүү сунуштарын берген. Эми кетирбей аны президент өзү билет. Мен кетсин деп дагы айтпайм, келсин деп дагы айтпайм. Ошондуктан сөз түрдө Эдил Байсаловдун айтканы туура эмес. Себеби ал мындай бүгүнкү күнү президенттик башкаруу туура, президент аларды жумушка коет, жумуштан ала алат. Ошондуктан элдин атынан бир гана президент менен жогорку кеңештин депутаттары гана сүйлөй алат. Эмне деп айта алам? Эми саясатта ар кандай нерселер болот. Пиар жагынан мен оюмча туура эле айтты. Ал айткандан кийин эле бар пиар болуп калды да, бай Салов деп эле баарыбыз баса калып эле айтып атабыз да. Демек, ошол үчүн эми саясатта жүргөндөн кийин, парламентке келгенден кийин ар кандай нерселер болот. Сага жакпаган нерселерди айтыш мүмкүн. Ошол үчүн биз депутаттар кээде ойгонуп калышыбыз керек да ушундай. Мустак сууну мындай мемиреп жыргап жүргөндөн кийин бирөө келип эле мустак сууну чачканда, деп өзүбүзгө келип, бизди деле бирөө брысь деп айтат турбайбы депчи. Ошол үчүн буга чейин депутаттын өзүн эмес, мышыгына брысь деп айтпайт да. Анан кийин депутаттын өзүн ушинткенден кийин эле биз мындай эле чуркап эле ызычуу болуп калабыз. Ошондуктан бул көрүнүш эми боло турган нерсе. Анан эми мындай да, эгерде бирдемени жеп урдаса, анда кет деп айта алабыз да. Анан кийин мени сыйлабай койдуң деп кетирген деле бир чети туура эмес. Биз деле кээде бирөөлөргө аброюна шек келип, аябай жаман сөздөрдү деле айта салып атпайбызбы? Сен бокочосуң, эмне келдиң бияка, чыгып кет, галстугуң жок, анан мындайсың депчи. Бизге де кээде ушундай бир анча-мынчалар айтып калат. Анан эми депутат болгондон кийин барына чыдашыбыз керек, саясатка келгенден кийин. Эдил Байсаловдун айтканын биз ушул жерде депутаттар өзүбүз анын бардыгын кылган биз өзүбүз. Но ушул жерде азыр бизди тоготпой атат, парламент ушундай болуп калды деп, ушундай болот анан. Президенттик башкаруу деген ошондой болот. Конституцияны ушул жерде өзгөрткөнбүз. Биз тикеден тик туруп каршы чыкканбыз. Болбойт, бийликти бир колго топтоп берип атабыз деп, министрлерди ала албайбыз деп. Мурда парламенттин таасири болчу. Анткени биз ушул жерден чечим менен бюджетти жактырбай койсок, өкмөттүн отчетун жактырбай койсок, президент чечим кабыл алыш керек эле. Өкмөт отставкага кетиш керек. Мына ушундай бир таасирде болчу. Кийин бүткөндөн кийин ушул жерде кол чаптым эле, сонун болду. Тынбай алмаша берет экен министрликтер, бир бийликти берели деп баш мыйзамды өзгөртүп беришкен. Мен азыр айтуудан барына жолугуп айттым, мына дедим. Ушундай болмок, ушуну көрмөксүңөр. Мына ушуга келмекпиз деп атам. Мен мунун баарын билем. Мурда эле билгем, ошон үчүн каршы добуш бергем. Баш мыйзам өзгөрүп, референдум аркылуу добуш болгондо мен туура тарыхта мен каршы добуш бергем. Анткени бийлик тең салмактуу болуш керек. Парламент жанагы кароолчудай болуп аткаруу бийлигин көзөмөлдөп туруш керек. Бул акчаны бияка кетирбе, бул акчаны кой. Мына эмне тууганын коюп алдың? Мына тендер эмне болду? Неге мындай кылып атасыңар деп бүт дүйнөдө парламент көзөмөлдөп турат. Жаза бастырбай көзөмөлдөйт. Биз азыр парламент Эдил Байсаловду кетирүү деген чечим чыгарып койду дейли. Аткарбай койсо эмне болот? Менимче аткарбайт. Дагы уят болобуз. Эми ошон үчүн баш мыйзамды өзгөртүп атканда биз ошону караш керек. Биринчиден конституциянын алкагында конституцияга караш керек, мыйзамдар бар. Ошол негизинде мындай юристтер
билген мыйзамдарды алар туура түшүнүшөт. Анан кийин жогорку кеңешке жарандардын атынан, элдин атынан өзгөчө өкмөттүн мүчөсү сүйлөй албайт. Ал аткаруу бийликте иштейт. Бизде эки институт шайланат. Бул президент шайлашат жана жогорку кеңештин депутаттары шайлашат. Элдин атынан ушул жогорку кеңештин депутаттары алар чыгып сүйлөй алат. Бизде 3 ыйгарым муктарыбыз бар. Бул өкүлдөр катары, экинчи өзөмөл функциябыз бар. Үчүнчүсү бул мыйзамдарды чыгаруу. Өзөмөл функциянын алканда любой мыйзам кандай аткарылат, эмне кылышат, кандай болот, программалар кандай, бюджет кандай аткарылат. Бул жагынан бизде толугубуз бар суроолор берүүгө. Жана талап коюлат деле. Ошондуктан жакшыраак мыйзамдарды окуш керек. Жогорку кеңешке келип, негизсиз сөздөр менен сүйлөп, өзүнүн биринчиден маданиятсыздыгын, экинчиден мамлекеттик кызматтын этикасын бузгандыгы, анан жогорку кеңештин депутаттарынын ар бири менен жанагынтип ажылдап, жаман катындарча кайым айтышып, сөздү микрофонду өчүрбөй жасаган мамилеси бул эми мамлекеттик кызматтын этикасыны билбейт деп мен айта албайм. Ал киши билген киши, билимдүү, илимдүү, чет мамлекеттерде дагы иштеп, дипломат болуп, элчи болуп иштеген адам. Демек ал өзү билип туруп, атайлап жогорку кеңештин конституциялык укугун тебелеп, тепсеп, анан депутаттарга менен кадыр баркына шек келтирип, алар менен кайым айтышып, цирк дегенге чейин барып, андан чыгып алып да жөн токтоп калбай, эшикке чыгып алып дагы туура эмес сөздөр менен интервью бергендиги бул массалык маалымат каражаттарында турат. Ал менин сөзүм эмес. Мындай мамлекеттик кызматта адамдын атайлап бийлик бутактарынын ортосунда пикир келишпөөчүлүктү жаратканга аракет кылган, бузукулук кылып, бийлик бутактарынын арасында мамилени талкалаганга аракет жасаган, өзүнүн милдетини, өзүнүн тейлеген тармактагы маселелерди отчетун бергенге берип чыгып кетпестен, ар бир депутат менен кайым айтышканы жасагандыгы бул атайлап жасады го деп ойлойм менчи. Мамлекеттик кызматкер жогорку кеңешке андай сөздөрдү айтпаш керек. Мен түшүнүп атам, ошол киши, ушундай сөздөрдү жогорку кеңешке айткан киши, мен түшүнүп атам, ал кичине жоопкерчиликсиз жүрөт да. Же социалдык тармактарда маселени чече албай, саламаттык сактоо, билим берүү ошол тармагында маселелерди чече албай, парламентке тийишүү эле жүрөт да. Андай кылбай эле тыгыз эле парламент менен иштеш керек. Менимче президентке ушундай кишилер керек да азыр. Кичине жогорку кеңештин аброюн түшүрүп, учурда жогорку кеңеш дагы өзүнүн ордун сезсин деп ошол керек.